Подгузники и трусики Yoko Baby очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Yoko Baby сделана с любовью для самых маленьких. Мен 7 жашар кыз элем. Атам каза болуп калганда, апам жалгыз сабатсыз 7 бала менен жап-жаш 35 жашында калганда, ошон үчүн менин апам бизге ата да эне да болду. Эне бул өмүр булагы деп бекеринен айтпайт. Анткени эне сага мага өмүр берет. 9 ай эгерде эне курсагында баласын көтөрсө, өлүм менен алпурушуп бизди жарык дүйнөгө алып келсе, түн уйкусунан безип эне баланы чоңойтот. Баланы чоңойтуп, ошону менен бирге туура тарбия берүү көпчүлүк учурда эненин мойнуна түшүп калат да. Мына ушул менин апам Алима деп аты, өзү орто бойлуу, көгүш жашылданып кеткен аппак сулуу аял болчу. Эртеден кечке пахта терет эле. Ушул биздин курсагыбыздын тоюшу үчүн, бир сындырым нан таап жеш үчүн да. Мен эч бир эсимен кетпейт, апамдын маасысы да жок болчу. Жыртык галоша менен эртеден кечке пахта терип, буттары ушунчалык момундайынан тилинип калчу да. Ал мезгилде эми элестетип көргүлө, 1967 жыл. Айылда жашайбыз, дары дармекке акча да жок. Болгону кирсамы менен вазелин. Мына биздин кандай жара болбосун ошого колдонот элек. Апамдын бутун мен аябай жылуу сууга салып, эзип, аябай жакшылап жууп, анан кечинде баягы солкулдатып ушунчалык оорутат да, баягы жара болгон буттарынын айрыкча согунчогу. Ошондо вазелинден сыйпап, анан таң аткыча апамдын ошол жарылган буттарын үйлөп чыгат элем деп. Ошол муздак жел апамы ооруган жерин басат эле да. Наркоз сыяктуу аябай чарчап калганда, ошондой үйлөп атып, апам мындай айтканда каттуу уйкуга кетип уктап калганда гана мен апамдын жанында жатып, мен да уктап калчумун. 7 баланын ичинен 3 кыз 4 эркекпиз. Мен апам өтө жакын болчумун. Эми элестетип көргүлө, 1 килограмм пахтанын баасы 3 тыйын. 100 килограмм пахта терсең, сен 3 сом аласың да. Бирок ал чоң эле акча болчу. Ошол акчага эми биз загаранын деп койдук, бул жүгөрүнүн наны да. Ошону жеп калдык. Атам бар мезгилде атам мугалим болчу, кийин завхоз болду, чоң Фрунзе колхозунун. Бая буудай нандар жок. Атам тирүү мезгилиндеги достор жок. Бизге эч ким көңүл бурбай калды, биз ага капа болгон жокпуз. Өзү жашоо көп учурда акыйкатсыздыктан турабы деп коем да. Мына ошондой оор учурларда апам мүңгүрөгөн жок, сынган жок. Анткени апам сабатсыз болсо да түшүнөт эле. Эгерде мен сынып калсам, менин балдарым келечеги жок болот, балдарым сынып калат деп. Ачка болгон адам курсагын тойгозойт дейт эле. Кийими жок адам кийим табат деп. Бирок сынган адамды кайра тургузуу өтө оор деп айтат эле. Апам жап-жаш калды күлгүн мезгилинде, 7 бала менен жесир. Мен апамы сен деп сүйлөйт элем. Анткени апам айтат эле, сен деп сүйлөгүлөчү, мага жакын болгулачы, силер менин атамсыңар, апамсыңар, силер менин бактымсыңар депчи, силер менин жашоомсуңар деп. Мен окууга тапшырам деп калдым 8 классты бүтүп. Автодорожный техникумга тапшырып, анан кийин ГАИде иштеп, юрист болом дейт элем да. Же адвокат, же сот болом дейт элем. Фрунзеге келип окуйун десем, үйүбүздө эчтеке жок. Апам айтты, эмне тапсаң кызым, ошону сатып, Ош Фрунзе шаарына барыш үчүн самолетка алгында кичине стипендия алгыча курсаңа жете турган тыйын кылып алсаң эле болду эле деди. Мен үйдүн баарын тытып карадым, эчтеке таппадым. Анан атам 40 түп алма эгип кеткен эле. Ошол алма бактын алдына барып, аябай өксүп ыйлап,
ушунчалык өксүп ыйлап уктап калсам, атам түшүмө келип атат. Кызым тур депчи, ыйлаба. Бар тиги арыктагы сууга барып бетиңи жуу деп атат да. Ойгонуп кетип барып мен ошол арыктагы сууга бетими жууп, мындай карасам 12 терек калыптыр. Атам бир 200 терек эккен эле. Сатып апам кыйынчылык мезгилде ошол теректердин акчасына ун, тетрадь, бизге анча-мынча кийим кылат эле. Мен ошол теректерди көрүп бир чуркап келатам, келатып чалынып жыгылып кеттим. Тизелерим сыйрылып, ушунчалык зээним кейип, апама чуркап баратам, апа таптым депчи. Апам болсо кыйла жакты карап, аябай ыйлап отуруптур. Атама таарынып, эмнеге сен мени жап-жаш жети бала менен таштап кеттиң депчи. Сен айтат элең, айтбай деп атамдын аты. Балдарга эркиндик бер, анан билим бер деп. Ден соолугун кара деп. Алар өз токочун өзү таап кетет деп. Көп китеп окусун дейт эле. Анткени атам мугалим болгондуктан. Мына ушул нерсени атамын керезин апам аткарды. Бизге эркин, бизди өтө эркин өстүрдү. Ошону менен бирге билим берди. Албетте ден соолугубузду чың абдан мыкты карады да. Мен айтайын дегеним, эне сенин жан дүйнөң. Мен ошентип автодорожныйды бүттүм, техникумду. Москвага автодорожный институтка бардым, ал жакта жолдошума жолугуп келдим. Тааныштык. Чоң сүйүү аркылуу баш коштук, 2 уулду болдук. Кайрып Фрунзеге келип, андан кийин Бишкек шаары болуп. Апам Бишкекке көп келчү. Биздин үйдө алтайлап. Апам келгенде менин үйүм жап-жарык. Бир жылуулукка бөлөнчү да. Анан албетте апасы кайсы үйдө болсо бир туугандар да ошол үйгө келет экен. Анан бүт бир туугандар биздин үйгө келишчү. Апам 60 жашка толгондо бир аксакалга жолугуп калдым. Молдо аксакал экен. Апаңыз барбы деп калды. Бар десем, анда сиз бактылуу экенсиз деди. Ошондой эле сиз эч качан өзүңүздү картаң сезбейсиз деп. Энеси бар адамдар бул эң бир жакшы нерселерди көрөт жашоодогу депчи. Бирок сиз апаңыз 60ка толсо, сиз 61де деп айтыңыз деди. Себеби жараткан ошондо 10 жыл кошуп берет деди. 70ке чыкканда 72ге деп айтыңыз деди. 80ге чыкканда 83, 90га чыкканда 94 деп айтыңыз деди. Мына ошол жашка жетип апаңыз о дүйнө салса разы болуңуз деп батасын берди. Мен чынын айтсам, урматтуу мекендештер, мен ошондой эксперимент жасадым. Апам 94ке чыгып каза болду. Бирок канча жашка чыкпасын, энени жоготуу өтө оор экен. Мисалы үчүн мага өтө оор болду. Мен бүтүндөй Кыргызстандагы санатория, курорт эчтекесин калтырбай апам алып барчумун. Апам жаш мезгилинде болгон 2 көйнөгү болгон. Бир аппак көйнөгү, штапель, кара кемзири, анан эски масысы бар болчу да. Конок ошону кийип барчу, кириптешин жолугу. Эне атаңа алардын тирүү кезинде эмнени кааласа ошону баарын тең аткарып коюш керек. Бул баланын парызы. Апам балдарын баарын жакшы көрчү. Бирок бир эркек баласын өзгөчө жакшы көрөт эле. Себеби ошол эркек баласы апама өзгөчө мамиле кылат эле. Эне деле баладан көңүл калып калышы мүмкүн экен. Эгер бала туура эмес мамиле жасап койсо. Бирок мен жашоодо 7 жашар кыз атасыз калган. Мына ушундай айылдык кыз, бир орус тилин билбеген кыз ушундай даражага жетсе, мен апамдын батасы менен гана жеттим. Ал күндүгө мага бата берет эле. Күнүнө канча жолу берет, аны албетте мен билбейм. Бирок бир эле мага эмес, балдарына, баарына, эл журтка дайым айткан сөз ушундай болот эле. Өлкөбүздө тынчтык болсун, эл арасында ынтымак болуп, элибиз бакубат жашасын. Ошол элдин арасында менин балдарым аман эсен болсун дейт эле да. Апам 94 жашка чыгып каза болду.
Менин жан дүйнөм ушунчалык кайышып, таарып, жан дүйнөм үшүп, мени эч ким көпкөдөрү жылыта албады. Жан дүйнөм талкаланып, күзгү сынгандай чачырап, мен өзүмү топтой алган жокмун. Бирок апам айтат эле, эгерде мен бул дүйнөдөн кетип калсам, силер менин бир жакшы сөздөрүм эстегиле, куунак жатайын депчи, көңүлүм тынч жатсын дейт эле. Ыйласаңар мени кыйнап коесуңар дейт эле. Чын деле ошондой окшойт. Апам каза болгондон кийин мен картая түштүм десем туура болот го. Ошону менен бирге апаң барда, апаң жашаган үйгө баргың келет экен. Энеден кийин ошол үйгө эмнегедир баргың келбей калат экен, бул да чындык ачык. Мен айтайын дегем, жаштар, айрыкча жаштарга кайрылып кетет элем. Биздин доор башкача болду. Жокчулукка, барчылыкка биз шүгүр деген сөздү айтат элек. Азыр ошол сөз айтылбай калды. Эне менен ата силерге эчтекеге милдеттүү эмес. Алар сүйүүдөн силерди төрөдүбү, 18 жашка толтурдубу? 18 жашка толгондон кийин силер өз жолуңарды таап кетишиңер керек. Эне менен атага болгон сый жараткандан кийин эле болуш керек. Эгерде эне атаңы тирүү мезгилинде сыйлай албасаң, кийин аябай чоң арман болот. Канчалык Куран окутпагын, сенин жүрөгүңдө кандайдыр бир ийне сайылып, ошол ийнени ала албай каласың. Эне эч качан сени сатпайт. Эне сен үчүн Кудайдан өзү үчүн сурабаган нерселерди сурап берет. Айрыкча эне киндиги баласына байланышкандыктанбы, эненин бактысы баланын бактысына байланыштуу болот экен. Энеңе ички дүйнөңдө эмне сени тынчың алып атса ачык айт. Энеден артык сени эч ким түшүнбөйт. Энең барда сен ушунчалык жашоонун кызыгын сезип, байкап, керек болсо радуга деп коёсе, мына ошону да көрө билет экенсиң. Ошон үчүн эне сенин жан дүйнөң. Сенин жан дүйнөң көз өтүп кетсе да энеңдин оорубасын десең, анда эне атаңа өзгөчө мамиле жаса. Жаштар, энеден артык адам болбойт. Баланын жыты кандай бир өзгөчө, ошондой эле эненин жыты ал өзүнчө бир өзгөчө жыт, кайталаңгыс. Атанын жыты андан өткөн кайталаңгыс жыт да. Ошон үчүн ар бир бала ата энеси менен болуп, ар бир бала ата энесин эркелеп, ата эне балдарынын бир гана жакшылыктарын, ийгиликтерин көрүш керек экен. Апа, мен сени дайыма сагынам. Мен сени күндүгө эстейм. Биз экөөбүз күлгөн гүлдөрдү, биз экөөбүз барган курортторду, санаторияларды дайыма эстейм. Кээде баргым келет, бирок эмнегедир бара албайм да. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың турку болсун. Тынч жат, апа. Подгузники и трусики Йоко Бэйби очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Йоко Бэйби сделано с любовью для самых маленьких.